Саламатсыздарбы, өлкө жана облус аймагынан алынган күндүн урунтуу кабарлары менен тааныша алыңыздар. Студияда Бермет Манасова бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 августта жогорку сотко барды. Мамлекет башчысына Кыргызстандын сот системасын санариптештирүүнүн жүрүшү тууралуу маалымат берилди. Аймактарда жол көйгөйү чечилүүдө. Кадамжай Айдаркен айланма жолун асфальттоо иштери учурда кызуу жүрүп жатат. Эпид кырдаал өлкөдө туруктуу деген менен оору жуктургандардын саны күн сайын катталууда. Ушул жана башка кабарлардан кенен тааныштырууну баштайбыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 августта жогорку сотко барды. Мамлекет башчысына Кыргызстандын сот системасын санариптештирүүнүн жүрүшү тууралуу маалымат берилди. Атап айтканда, судьяларга иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүүнү камсыз кылган маалыматтык системалар, сот отурумдарын автоматтык түрдө дайындоо, соттордун курамын түзүү жана башкалары жөнүндө айтылды. Мындан тышкары президентке аткаруу өндүрүшүнүн бизнес процесстерин автоматташтыруу, сот иштерин жана сот актыларын ачык жеткиликтүүлүктө жарым автоматташтырылган жана автономдуу жарыялоо процессин камсыз кылуучу маалыматтык системалар, санариптик адилеттүүлүк порталы, аудио жана видео жаздыруу аппараттык тутуму, ошондой эле өлкөнүн сот системасынын маалыматтарын иштеп чыгуу борбору туурасында айтып беришти. Мамлекет башчысы андан ары жогорку соттун имараты менен таанышып, Кыргызстандын судьялар корпусу менен жолугушту. Жолугушууда судьялар ротациялоо тууралуу видеоролик көрсөтүлдү. Андан соң жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өлкөнүн сот тутумунда аткарылган иштерге токтолду. Мамлекет башчысы чогулгандардын алдында сүйлөгөн сөзүндө жогорку сот жайгашкан имараттын тарыхына токтолду. Бүгүн биз Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө зор салым кошкон, инсандар эмгектенген, нечендеген маанилүү чечимдер кабыл алынган тарыхый имаратта жолугушуп отурабыз. Ошондуктан алгачкы сөзүмдү бул имараттын учкай тарыхына токтолуу менен баштоону эп көрүп турам. Бул имарат 1936 жылы өкмөт үйү катары курулган экен. Азыр биз отурган залда 1936 жылдын 5 ноябрында Кыргыз СССРинин кеңештеринин 5 өзгөчө кырдаал съезди ишин баштап, СССРдин конституциясынын долбоору талкууланган. Ал эми 1937 жылдын март айында та ушул жерде Кыргыз СССРинин алгачкы конституциясы кабыл алынган. 1966 жылдан баштап бул жайда Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин президиуму, Тышкы иштер министрлиги, Элдик көзөмөл комитети, Маданият министрлиги, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов баштаган жазуучулар союзу жайгашып иш алып барган. Өз учурунда бул тарыхый имаратта тазалыктын жана адилеттүүлүктүн үлгүсү болгон саясий ишмер, улуу инсан Исхак Разаков иштеп, өлкөнү башкарган. Анын осуят катары калтырган "мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот" деген накыл сөзү ар бирибиздин, айрыкча судьялар, сиздердин жүрөгүңүздөрдө сакталышы абзел. Кыргыз элинин басып өткөн жолунда татыктуу орунду ээлеген бул тарыхый имаратта жайгашып иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын жогорку соту Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө зор салым кошот деген үмүт артып, бир чети мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталарыбыздын жолун улап, эл үчүн адилеттүү иш алып барат деп үмүт кылып, ата-бабалардын баскан жолуна азын улак токтолдум. Мамлекет башчысы сот системасын реформалоодогу чечкиндүү кадамдардын бири судьяларды ротациялоо болгонун белгиледи. Мындай масштабтуу ротация өлкөбүздө биринчи жолу жүргүзүлдү. Анын себептерин былтыркы жолугушууда жана судьялардын быйылкы курултайында айткан элем. Аны ишке ашырууда кыйынчылыктар болбой койбойт, бирок ал максатына жетсе, элдин үмүт тилеги акталат деп баса белгиледи ал. Президент Садыр Жапаров соттордун ротациясы эмне үчүн жасалганын түшүндүрүп берди. Эмне үчүн ротация болду? Да, судьяларга ротация болгон өтө оор болду. Саналуу судья бар. Бир жерден экинчи жерге көчүп барып жашап, иштеш, бала бакыра, үй бүлө менен өтө кыйын. Бирок бул мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн абдан жакшы. Анын келечеги мындай бир эле жерде 10-14 жыл отуруп калган судьялар бар экен, абдан көп экен мындай республика боюнча. Бир чети ошол болду, экинчи чети келечек муунга дегеним региондордо иштин сапаты абдан начар. Делаларын жоготуп ийген, 150 делага чейин жоготуп ийген соттор болгон экен мына. Мындай кандай болот ушу турмушта мисалы? Дела жок да.
Анан иштин сапатын билбей, эптеп эле барып, тааныш аркылуу, билиш аркылуу, мурдатан барып отуруп иштеп калган соттор ротация болуп бияка келсе, эртең ишти жакшы үйрөнөт. А бул жактан барган билимдүү, тажрыйбасы өтө мол адамдар барды региондорго. Эми Кудай буйрса, келечекте bir 5-10 жылда аяктан дагы татыктуу, билимдүү, иш билги кадрларды өстүрүп чыгат ошолор. Берилген маалыматка караганда судьялардын ротациясынын туура болгондугун баамдап, оң жыйынтыктарды бере баштады десек болот. Алдыда келечеги бар мунун. Сот тутумундагы көйгөйлөр көп жылдар бою чечилбей келгени баарыбызга маалым. Мен аткаруу бийлигин жетектей баштаган маалда мамлекеттин кандай оор акыбалда болгонун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Элибиздин колдоосу жана жалпыбыздын аракетибиз менен бир топ ийгиликтерге жетиштик. Мамлекет башчы соттордун иштөөсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү маселесине да токтолду. Ал ротацияланган судьяларды кызматтык турак жай менен камсыз кылуу, облус борборлорунда судьялар үчүн заманбап имараттарды куруу иштери кызуу жүрүп жатканын эске салды. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Соттордун турак жайлары боюнча билесиздер, Замирбек Курамаевич 40 үй курулуп атат деп айтып кетти. Жок, 40 үй эмес, 40 райондо 300дөн ашык үйлөр курулуп баштады. Азыр фундаментин баштады. Кудай буйрса, бир ноябрга чейин, ушу жылдын аягына чейин ар бир региондорго барып иштеп аткан судьялар жаңы үйлөргө кирет. Ар бир судья, төрагалар эле эмес, бардыгы тең. Судьяларды толук үйлөр менен камсыз кылабыз. Судьялардын ишинин деңгээлин көтөрүү максатында соттордун аппарат кызматчыларынын эмгек акылары 1 августтан тарта көтөрүлгөнүн дагы бир ирет белгилеп кетейин. Андан тышкары сот аткаруучулар менен сот приставтар үчүн кызматтык автоунаа менен камсыздоону чечүү маселеси каралып жатат. Бул боюнча тапшырма бергенмин. Буйрса, ушул жылдын аягына чейин чечилип калат. Бул багытта мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша мындан башка көптөгөн иштер аткарылып, колдоо көрсөтүлүп турат. Сот реформасындагы негизги жана эң маанилүү кадам бул судьялардын кынтыксыз иштешин, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылуу менен элдин үмүт тилегин актоо деп эсептейм. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жетекчилигине сот системасында түзүлгөн жагымсыз кырдаалды жөнгө салуу, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюп, элдин ишенимине ээ болуу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып алдыга жылдыруу судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө милдети жүктөлгөн деп билдирди президент Садыр Жапаров. Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан тышкары регенерациялануучу кагазы жана картонду ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салынды. Тийиштүү чечимге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынан жыгачты жана жыгач материалдарын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу тууралуу чечимге кол коюлду. Аталган чечимдер расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Өзбекстанда жашаган этникалык кыргыздарга 30 бюджеттик орун бөлүндү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын президентинин чет өлкөлөрдө жашаган мекендештерге билим берүү жана улуттук маданият маселелеринде колдоо көрсөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык 2022-2023 окуу жылына Кыргыз Республикасынын жууждорунда чет өлкөлөрдө жашаган этностук кыргыздарды окутуу үчүн 75 квота бөлгөн. Анын ичинен Өзбекстанда жашаган этникалык кыргыздарга 30 квоталык орун бөлүндү. Эпид кырдаал өлкөдө туруктуу дегени менен оору жуктургандардын саны күн сайын катталууда. Алсак акыркы айларда Баткен облусунда катталбай келген таажы илдети 2 августтан бери 8 учур катталган. Ак халатчандар вакцина алууну сунушташууда. Республикалык штабтан билдиришкендей, COVID-19 каршы вакциналар оор оорулардын алдын алууда натыйжалуу жана коопсуз. Кант, диабет жана кургагычык оорулары менен ооруган бейтаптарда жаңы коронавирустук инфекциянын пайда болушунун жана жүрүшүнүн тобокелдик факторлорун жана клиникалык өзгөчөлүктөрүн табуу зарылдыгын аныктайт. Облуста 7 ай аралыгында 400дөн ашуун коронавирус илдети аныкталды. Пандемия башталгандан бери облус боюнча 10.456 учур катталган. Ал эми август айында да бул илдет шаарда аныкталып, дарыгерлер жарандарды эмдөөдөн өтүүгө чакырууда.
Ковид оорусунун учурлары биздин бүтүндөй эле Кыргызстанда, ошондой эле башка региондордо, Баткен областында катталып жатат. Акыркы учур 2 август күнү бир учур ковид оорусу катталды. Бул Баткен шаарынан болуп атат август айында. Ал эми июль айында 8 учур катталды. Бирөөсү Кызылкаядан, 7 Кадам жайдан катталып атат да. Жалпысын алганда 7 айдын ичинде 457 учур болуп атат Баткен областында. Адистер тобокел топтордогу адамдарга COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүүнү сунуштайт. Өнөкөт оорулар, 60-тан ашкан адамдар жана жүрөк кан тамыр оорулары, өпкөнүн өнөкөт оорулары, кант диабети, семирүү, кургагучук сыяктуу оорулары барлар коронавирус инфекциясына каршы эмделиши керек, бирок ден соолугунун абалы туруктуу кезинде. Облуста бүгүнкү күндө вакциналар жетиштүү, эмдөө пункттарына кайрылып жараандар алса болот. Вакцинанын 3 дозасын алган жашоочулар иммунитети чыңдалып, жугуштуу ооруга каршы тура алат дешет. Ана вакциндерден бизде бир гана вакцин бар, Бересал вакцина. Бул область боюнча 13800 доза бар. Бул жетишерлик санда. Эгерде ушул толук кандуу биринчи, экинчи, үчүнчү дозасын алса, иммунитет сакталат. Бул жакшы көрүнүш да. Азыр эми болуп атат ошол Кыргызстан боюнча эле ошол табылган ковид оорулардын арасында баягы вакцина албагандар дагы бар. COVID-19 вирусун жугузуп алган алгачкы расмий учур Кыргызстанда 2020 жылдын март айында катталган. Андан бери расмий эсеп боюнча инфекция 200 миңден ашуун кыргызстандыкка жукту. Алардын 3 миңге чукулу көз жумду. Дарыгерлер соңку 2 аптадан бери Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган бейтаптар кайра көбөйүп, бул илдеттин оор формасынан коргонуу үчүн эмдөөдөн өтүү зарылдыгын эскертип жатышат. Бактыгүл Мирадилова, Абдилламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кылым карыткан Кыргыз элинде акылды жана кайраттуулук, эптүүлүктү талап кылган улуттук өнөрлөр арбын. Алардын бири жаатуу өнөрү. Дал ушул улуттук өнөрдү жайылтуу максатында Баткен жергесинде аракеттер көрүлө баштады. Жебелери Жаатуу өнөрү бүгүнкү күндө унутта калып бара жаткан өнөрлөрдүн бири. Бирок ата бабалардан калган бул өнөрдү кийинки муундарга татыктуу өткөрүү жана коомчулукка жайылтуу учур талабы. Бул демилгени колго алгандардын катарында Бактыгүл Абдисаламова да бар. Ал элдин көөдөнүн ойготуп, жаатуунун сырларын жайылтууну туура көргөн. Биринчиден кыргыздын кызы, менин кичим экеним Баткен областы Айгүл болгондуктан Баткен областынын Салбурун федерациясын Баткен жергебизде өнүктүрүү. Бул Салбурун федерациясынын ичинде 8 оюндун түрү бар. Мынакей өзүңүздөр билгендей, жөө жаатуу, ат үстүндө жаатуу, кушак утуу, далба ойнотуу, табак атуу, мынакей ушундай бир Кыргыздын улуттук спорттун түрлөрү болгон эң жакшы бир мааниси терең, философиялык мааниси терең оюндар бар. Мына ушул оюндарды унутта калып, бирок азыркы кезде Кыргызстан боюнча бизде Салбурун федерациясы бар. Бул федерацияны түптөгөн Алмазбек Акунов агабыз, федерациянын президенти, эң чоң эмгекти жасап, мынакей бизде болгон жаш муунду үйрөтүп, биз келечек муунга үйрөтүп келе жаткан учурубуз. Бул оң колуңардын бармагыңар момундай жаактын астына келип, беттин жаактын астына келип түшүп атат. Бактыгүл Абдисаламова көчмөн элдеринин байыртадан келе жаткан жаатуу өнөрүн Баткен жергесине жайылтуу максатында облустун ар кайсы аймактарында иш-чараларды өткөрүп жатат. Бул жолу Баткен шаарындагы мектеп окуучуларына уюштурулду. Биздин эми Кыргыздарда 19-кылымдын аягында жаатуу боюнча бул биздин адамдар өздөрүнүн бири-бири тарых мугалими болгонуна байланыштуу бири-бирин коргонгон. Ошол мезгилде курал жарактын аздыгынан байланыштуу ушул нерсени колдонуп келишкен. Азыр эми биздин заман өтө тез өнүгүп кеткенине байланыштуу жааны кыргыздын урма аспаптарынын көпчүлүгүнү биздин балдар билбей калгандыгына байланыштуу бул нерсени биз өтө кылдаттык менен көңүл бөлүп, мамиле жасап, окуучуларыбыз менен ушул активдүү үйрөнүүгө аракет жасап атабыз. Анан бул нерсенин жоголуп кетпешине биз салым кошуп турушубуз керек. Сумая Жыргалбекова бул өнөргө көптөн бери кызыгып келген, бирок Баткен шаарында бул багыттагы адис жок болгондуктан үйрөнө албай келет. Сумаянын бүгүн көптөн берки кыялы ишке ашып, колуна жаа алып, аны өздөштүрүүгө аракет кылып жатат.
Бүгүн биз классташтарыбыз менен жаатканы өргөнгөнү келдик. Бизге аябай жакты. Атканда анын эрежелери болот экен. Мисалы машыкканда машыктык эжекейде аны аябай сонун экен. Мен дагы келечекте жаатчы болгум келет. Жаатуу өнөрүн Баткен жергесине жайылтуу иш-чарасынын жүрүшүндө биздин чыгармачыл топта жааны атып көрүүнү чечтик. Бул оюн сырттан караганда жеңил көрүнгөнү менен өзгөчө сезимталдыкты, өжөрлүктү жана да кара күчтү талап кылат экен. Кыргыздын баалуулуктарын таанып билүү, илгертен сакталып келген салттуу маданиятты даңазалоо ар бир атоолдун милдети. Андыктан бул жаш муундардын жаатуу өнөрүн өздөштүрүп жатканы улуттун баалуулуктарын сактап, өркүндөтүүгө кошкон зор салымы болуп эсептелет. Улутум Асылкан Махамат кызы, Бексултан Кайратбек уулу, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Облустун бардык аймактарында эне сүтү жумалыгынын алкагында иш-чаралар өтүүдө. Бүгүн Баткен облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун ден соолукту чыңдоо каанасынын адистери энелер менен биргеликте акция өткөрүштү. Анын алкагында калаадагы көчөлөргө жөө жүрүшкө да чыгышты. Башкы максат эне сүтүнүн баалуулугу тууралуу маалымат берүү. Акциянын жүрүшүнөн алдыда кенен баяндалат. Акцияда алгач атайын адистер тарабынан жаш жана болочоктогу энелерге эне сүтүнүн маанилүүлүгү жана анын пайдасы тууралуу маалыматтар берилди. Андан соң кала көчөлөрүнө жөө жүрүшкө чыгышты. Эне сүтү өмүр кулагы. Эне сүтү бул балага эң керектүү азыктардын бири. Баланы 6 айга чейин эне сүтү менен баккан, бул эң маанилүү. 6 айга чейин балага эмелерди, кошумча тамактарды, сууларды бергенге болбойт. Эне сүтүндө балага керектүү өзү суулар, бардык азыктар бар, кальцийлер бар. Баланы 6 айга чейин эне сүтү менен багып, анан 6 айдан кийин кошумча тамактарды берүү керек. Себеби 6 айдан кийин бала өзү ошо кошумча тамактарды талап кылат. Эненин толук жана баалуу тамактануусу анын бекем ден соолугунун, ошондой эле болочок баласынын дене бой жана акыл эс жактан өнүгүүсүнө жардам берет. Ошондой эле туура тамактануу менен жаңы төрөлгөн ымыркайды толук кандуу тойгозууга жана алгачкы 6 айында жалаң гана эне сүтү менен багуу баланын дени сак чоңоюшун камсыз кылаары айтылды. Мен айтып кетет элем, ууз сүттүн канчалык пайдалуулугу. Аябай пайдалуу. Бул ууз сүт аз эле чыгат, бирок составында жыр көп, суу аз. Ошон үчүн аз көлөмдө болгондо деле бул тоюмдуу. Баланы тойгозо алат ошол ууз сүт менен. Экинчиден ошо төрөлгөн бала ошол канча муштуму канча болсо ошончо эле көлөмү ашказан ошончо эле болоттан аз гана сүт менен эле ууз сүткө бала тоет. Ошон үчүн айтып кетет элем, ууз сүткө бала тоет. Бир 10 мл сой смесь бергенден көрө 1 мл чыкса дагы бул ууз сүт ичкенди, ууз сүт эмгени жакшы да. Ууз сүттүн составында аябай көп иммуноглобулин көп. Бул деген баланы ар кандай жугуштуу оорулардан, ошондой эле аллергиядан сактайт. Ууз сүттүн составында лейкоциты көп. Бул лейкоциттер балдарды ар кандай жугуштуу оорулардан сактайт. Ууз сүтүбүз бул слабительное действие деп коет. Биринчи күндөрдө бала канчалык жакшы ууз сүт эмсе, баланын заңы канчалык көп чыкса, баланы саргайып кетүү оорусунан сактайт. Кош бойлуу аялдар төрөгөнгө чейин жана төрөгөндөн кийин дарыгердин кеңешине, сунуштарына алайык күн сайын темир жана фолий кычкылынын препараттарын ичүүсү зарыл. Андан сырткары медициналык көзөмөлдөн өтүп туруусу бул болочоктогу төрөлчү балага кам көрүү. Балалуулардын дарыгердин сунуштамаларына алайык так аткарылууга тийиш деп белгилешет. Бул баламды дагы, кызымды дагы ошол эненин сүтү менен эле багам. Буга чейинки балдарымды дагы эне сүтү менен бакканмын. Ар бирин 2,5 жашка чейин эмизем. Себеби эненин сүтүндө өтө баалуу азыктар бар, витаминдер бар да. Эненин сүтү менен төрөлгөн бала эч кандай оорубайт, дени сак болот, анан жакшы төрөлөт да. Ошон үчүн бардык жаш энелерге дагы кеңешим өзүнүн эне сүтү менен бакса дейм, эч кандай кошумча сместерди колдонбой эле.
Саламаттык сактоо министрлигинин 877 буйругунун негизинде август айынын 1 аптасы эне сүтү жумалыгы деп белгиленген. Мындан улам жыл сайын август айында мындай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 5 август мына ушундай окуялар менен эсте калды. Бул жана башка жаңылыктарды телеканалдын расмий сайтынан да окуп көрсөңүздөр болот. Алдыда эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар.